Assalamu alaikum жамаат. Бүгүн силерге өзүбүздүн короодон эртең менкисин кандай кылып жем беребиз, кандай чөп салабыз, эчкилер кандай болуп саалат, ошол жөнүндө бир аз видео тартабыз. Мурунку таштаган видеону кызыккандар, көргөндөр, колдогондор болду. Ошол себептен бул мен ойлойм ушундай чарбанын өзүмдүн чарбамды жалпы эле чарбага тиешелүү видеолор болсо элге кызык эле болот экен да. Анткени азыр өзүңүздөр билесиздер, чарбачылык өнүгүп атат Кыргызстанда. Ошого иншалла ушул биз менен болуп туруңуздар, видеону карап туруңуздар. Азыр ошол биздин чарбада эртең менкисин кандай кылып жем, чөп берилет, ошол боюнча тартып толук маалымат беребиз силерге. Жүрүңүздөр анда бияка. Бул жерде биздин жем турат. Бияктан жемди биз өзүбүз тартабыз. Анткени сатып алалы десек, жанагы жем тарткан жерлерде көбүнчө майда кылып тартып алат экен да, ундай кылыпчы. А биз ушул кой эчкилерге өтө майда эмес, мындай крупныйраак тартып, ошондой жем бергенге аракет кылабыз да. Могу жемди көрбөй койсоң, мынакей жем ушундай тартылат бизде. Өтө майда ун болуп кетпейт да. Ушундай кылып берген жакшы. Анча чаңыбайт бул. Эчкилерге да жегенге жакшы болот да. Азыр буну аралаштырабыз. Негизи эртең менкисин биз ошол сагандарга эле беребиз. Эчкилерге кечке маал беребиз да. Анткени эки маал берсек, что-то эчкилерибиз, койлорубуз бир аз семирип кетип атат. Ошон үчүн койлорду арашандарды дагы өтө семирткен дагы жакшы эмес да. Өтө семиртип койгон да жакшы эмес. Эчкилерди да ошондой өтө семиз кармаган жакшы эмес. Анткени семиз болсо, текеге койгондо токтобой калышы мүмкүн. Ошондой эле койлор дагы текеге койгондо, кочкорго кошсоң, токтобой калышы мүмкүн да. Ошол себептен буларды мындай орто эт кармаганга аракет кылыш керек. Азыр бул жерде жүгөрү менен арпа аралашкан. Анан биз ошо сулуу беребиз. Негизи эчкилерге сулуу берип туруш керек. Сулуу берсең бунун ден соолугуна дагы, бунун баардык жүнүнүн качествосуна да жакшы эметилет, билет этет да. Ошон үчүн сулуу кошуп беребиз. Өзү көбүнчө сулууну бир 70% сулуу берет экен да. Мен ушу 50-ге 50, ушу 60-ка 40 кылып берем да. Ошо көбүнчө сулууну көбүрөөк салганга аракет кылам. Анан кебек сөзсүз кошулат. Кебектен дагы бир 10% кебек болгон жакшыраак болот. Кебекти мындай кебекти кошобуз. Бир ковша жетет бул эртең менкиге. Ол буну аралаштырабыз. Аралаштырып эле. Буга бир аз монтип да аралаштырганда майда болуп атпайбы, чаңып. Кичине суу кошуп койсо, жакшы мындай өтө чаңыбай, жегенге дагы, эчкилерге жегенге дагы удобный болуп калат да. Азыр суу кошуп. Могу жемге бир аз суу кошуп койсок, мындай чаңыбай жегенге жакшы болот да, эчкилерге дачы. А то кошпосоң булар бат жебестен тили менен жалап эчкилер ушундай тура берет да көбүнчө. Жай жеген эчкилер бар. А муну кошуп койсоң бир аз жем мындай крупныйраак болуп калат. Анан бат жеп өтөт да. Болбосо шашпай жешет бул. Эчкилер өзү жемди көбүнчө ушундай шашпай жейт да. Мына буюрса жемибиз мондай масса болуп калат да. Чаңыбай да калды. Өтө деле суу деле эмес. Азыр буну саап туруп, анан эртең менкисин, кышында эртең менкисин желательно мындай жылуураак суу берген жакшы да. Анткени боозторго бул муздак суу зыян болуп калышы мүмкүн да. Анан кичинекей улактары бар, иштери ооруп, бир аз ден соолугуна зыян болуп калышы. Ошон үчүн колдон келишинче эртең менкисин бир аз сууну жылуу кылып берсеңиз жакшы да. Бул жер биздин давильный станок, могу жер. Ушул жерден эчки саалат. Могу биз ченегебиз ушул где-то бир 500 грамм ушундай чыгат экен да. 500дөн да ашыгыраак. Эгер үйүп койсоң мындай кылып, үйгөндө где-то бир 1 килограмга жакын болуп калат экен. Буну ушундай кылып өтө көп бербейбиз. 400-500 граммдай эле эртең менкисин жем беребиз. Ар бир салган ичке. Буну салабыз буяка. Койдук. Бас, Маша. Мынакей эчкини Маша, теке кой тур. Маша.
Bas. Bunu yaka koyup koşuyorlar da. Bas çık. Çık. Meka çıkat. Bu 5 litровый ешкибиз да bu. Азыр ушул экинчи туутунда буюрса жакшы сүт берип атат. Аз бир 2 банканын тегерегинде сүт берет. Так. Bismillah. Тартып коёр. Булар эчкилердин сүтү аябай даамдуу болот булардын. Жана жыты жок. Пломбир даамданат да, бул мороженанын даамы да. Сүтү бир аз мындай таттуураак болуп турат, ичкенге аябай жагымдуу. Мына бир банка. Бунун тууганына уже так 2 айдан өтүп атат. Нубийскилер альпийскиге окшоп булардын лактациясы көп болбойт, узун болбойт да булар. Баягындай көпкө чейин көп сүт бере бербейт. Булар сүттү мындай араганда азыраак берет. Мөөнөтү, саанын мөөнөтү аз болот да булардыкы. Ошон үчүн кимге сүт көп керек болсо, Занинский, альпийский эчки алган жакшы. Кимге мындай мага порода, сүттүн качествосу жакшы болот десе, анда ошол нубийский эчкилерден алсаңар болот. Буну азыр саап бүткөндөн кийин улактарын кое беребиз. Улактары кечке чейин ушу энесинин жанында жүрөт да. Бул азыр 2 банка берди. Бул ушундай болуп калат, кээ биринде чөпкө жакшы тойбой калат, же ушундай бир кээ биринде ушундай 2 банка берип калат, кээ биринде 2,5 банка берет. Ошо эң көп бергени 2,5 банка берди бул. Азыр мына 2 банка чыгып калды. 2 банка берет, анан кичине бир аз түйүнө ушундай берет. Мына уже почти сүтү бар калды. Анан бул эми улагы бар. Улагына азыр улак кой бергенден кийин улактарды да бир аз эмет да. Улагына булар алып калат өзүчү негизичи. Толук сүттү бербей да коюшу мүмкүн да. Кээ биринде ошо 2,5 банка чыгып калат, 2ден ашык чыгып калат. Болду ушул 2 литр. 2 банка чыкты. Маша. Бос. Замзам. Бул замзам деген эчкибиз. Бул биринчи жолу тууду бул. Биринчи тууту. Бул 1 литрдей сүт берип атат азыр. Так, кой тур. Алабыз. Tutun Bismillah. Бул эчки айткандай, бул эчки сатылды уже. Буну ошо Оштон бир байке улагы менен ошо алам деп сүйлөштүк. Буюрса жакшы эчки бул. Сүттөрү жакшы, майлуу. Өңү майлуу да, сүтүндө көрүнүп турат. Сары болуп түстүр.
Бул эчкибиз улагына көп сүт алып калат, ошо аракет кылат. Сүтүн көп жакшы бербейт. Өзү колдон келсе сүттү кылам десе, эчки туугандан кийин улактарын сразу бөлүп туруп эле эчкини саган жакшы да, улагын билдирбейчи. А то улагын багам деп эле сүттү көбүнчө толук бербей алып кала берет да. Эмчеги чоң болгон эчкилерди көрүп каласыздар го эмеден. Видеолордон көрүп каласыздар эмчеги чоң болгончу. Аларды эч качан улагын эмиспейт да. Улагы эмгенде эле уже сүтүн булар улагына берем деп кызганат, ушундай болуп калат. Эчкилердин көбү ушундай да. Мынакей азыр бир банка 1 литр. Уже 1 литр ойноп калды. Азыр biraz массаж кылып. Өз колдон келсе массаж кылып сагыш керек. Анткени массаж кылбаса маякта ич чоң бир бездер болуп калышы мүмкүн, biraz шишиктер болуп калышы мүмкүн, сүт толук чыкпайчы. Ошон үчүн массаж кылып койсо жакшы обязательно. 1-2 массаж кылып туруп толук саганга аракет кылыш керек. Мынакей 1 литр сүт берди бул. Жептүү. Так. Бул ушул жемди жай аз жейт. Мындай шашпай жейт да бул. Шашпай жеген эчкини чыгарыш керек муну бас. Мынакей. Жемди жака коюп койсок, бияктан жей берет. Өзүнүн жемин толук жеш керек да. Анан кийинки эчкибизге карамелька айда. Карамелька. Карамелька. Теке, сен отурчу. Чык. Карамелька. Чык. Бул эчки болсо ушу бир эмчеги иштеп алган, бирок мындай biraz чыгат да. Муну сатып алганбыз. Ушу бир эмчеги менен бирок 3 литр 300 грамм берди да. Эң пик берген. Азыр где-то бир 3кө жакын ушундай берип атат. Муну 3 мал сайбыз, бунун улагы жок. Бул эчкинин атайын ошол биз коз алганбыз. Ошо козуну эмизебиз деп, буну саңыштардан ошо эчкини алганбыз. Аябай сүттүү жакшы эчки экен, өзү чоң эчки. Өзү саганда биринчи 1-2 струяны биринчисин башка идишке сабап алган жакшы да. Анткени баягы жатат, бокко жатат, эметет, ушундай сүттүн учунда, баш жагында ошо микробтор болуп калышы мүмкүн да. Буну эми азыр мен буну эчкинин сүтүн полностью эле улактарга берем, козуларга, улактарга. Ошон үчүн буну азыр мен саган жокмун да. Берки эчкилердики мына биринчи струяларын саап салдым. Мына бир банка толду. Экинчи банка. Бүгүн сүт азыраак экен. Бул ошо баягы эң көп бергенде могу 2 банка толтуруп, анан еще 3-чү банканы да берип аткан да. Ушундай болуп калат, кээ биринде сүтү көп болуп калат,
кээ биринде сүтү аз болуп калат. Ал сүт аз, мисалы үчүн эчки алганда сүт аз чыгып калса, эме чыгып калса, мисалы бир ай сатып атпай, сатканда айтат да, мисалы 3 литр сүт берет депчи, үйүңөргө барганда ал 2 литр берип калышы мүмкүн, даже 1 литр берип калышы мүмкүн, ага эч кандай эме жок да. Алдап сатып бер тиги бу депчи, туура кээ биркилер может алдап коюшу мүмкүн. Анда көбүнчө булар ошол эчкилер жакшы тойсо, жакшы настроениясы болсо, эч ким сүзбөсө, стресс болсо да булар сүттү көп бербейт да. Же катуураак урушуп койсоң, напримерчи, же башка эчкилер сүзүп койсо, ошондо да сүт азайып кала берет да. Стресс болсо. Мына мен буну азыр 2 литрден ашык сүт берет деп аткам, уже 1,5 литр сүт берди да. Жакка жетпей. Буну бир күндө 3 мал саайбыз. Анан түшкүсүндө сааганда дагы ушу 1 банка полный сүт берет. Кечинде да сааганда 1 банка полный сүт берет да. Бир эмчеги менен. Мынакей 3 эменин эчкинин сүтү ушунча болду да. 4 литр деп кой, грубо. 4 литр. Бул жептиле экен. Азыр анда сүттөрдү жылытып, эмелерге, козуларга беребиз анда. Мынакей бул эчки жеп бүттү азыр. Ал суу ысык сүтүн ичпе. Текиге сөзсүз 2 мал жем берилет. Эртең кечинде берип туруш керек текиге. Мынакей. Так. Теке. Мынакей. Теке. Бас. Давай, чык. Давай. Чык. Бул ушул биздин текебиз. Таза кандуу нубийский теке. Так. Бул жерде булар улактар уже энелерине баргысы келип атат да, сүт ичкиси келип атат. Наракта бутылка менен бере турган улактарыбыз бар. Бул улактар да сатылды. Бул 2 улакты бүгүн алып кетип болуш керек. Анан бул козубуз бар да. Бул козу күнүнө 1,5 литр сүт ичет, 3 мал. Эртең менен 500, түштө 500, кечинде 500. Улактар болсо, улактар бир күндө 350ден ичет булар. 3 малдан ичет да. Ошондо улактарга почти примерно 1 литр кетет. Ошондо бир 3,5 литр. Сүттүн баары эле почти буларга кетет да. Өзүбүзгө бир 1 литрдей ушундай эле сүт калат. Калган баарын улактар ичет. Ошол быйыл эчкилер аябай кымбаттап, негизи баягы элдин баары түшүнө баштады. Эчкинин сүтүнүн дарылыгын, көбү дарылык алышат эчкинин сүтүн. Ошого сүт негизи кымбат быйыл. Жайында 150ден сатылат сүттөр, кышында бир 200дүн тегерегинде сатылат. 200, 180, 200дүн тегерегинде сатылат. Сүт сурагандар өтө эле көп. Бул козубузду ушул жерде карматабыз. Бунун энеси жок. Буну ушу козусун алгам мен бирөөдөн. Анан сыртка койсом чоң койлор сүзүп коет деп, буну ушул улактар менен карматып атам азыр. Анан эми жайытка чыкканда чыгат. Күн жакшы ысык болгондо сыртка чыгарып коем. Сыртта жүрө берет. А так ушул коrodо ушул жакка чыгып, эчкилер менен аралашып ушул жакта жүрө берет булар. Анан бул коромду айта кетейин. Бул коро бул жерде сарай да, жылуу сарай. Бул сарайдын алдын колдоп койгонбуз бул жакты. Анткени баягы сарай кичинекей болгон себептен көп мал болсо бул бат эле чыла болуп, ичи сас берет да, мындай. Ошон үчүн колдон биякты ушул жылуу сарайды биз колдоп койгонбуз. Мынакей полдун деле жөнөкөй эле бияктан астына темирден эле эмесин токуптуруп эле үстүнө мондай кылып решеткаларды коюп жаткызып койгонбуз. Толгондо буну көтөрүп туруп эле ичине алдын шыпырып алабыз да. Ошол булар үшүгөндө бияка кирип кетишет. А так сырттан чөп жешет. Бул жерге акыр койгонбуз. Үшүгөндө ушул жактан чөп салып коебуз, ушул жактан. Ушул жерден чөптөрүн жейт. Мына бул эчки дагы жемин жеп тур. Тазалап жеп коет. Теке дагы жемин жеп туйын деп койду. Бас. Мынакей
жемдерин жеп түштү. Так, ушул бул чөп салып койдук буларга. Эртең менен бир мал, түштө бир жол, эртең менен бир жол салабыз, түштө бир жол салабыз. Кечинде бир жол салабыз. Мынакей. Буну түшкө чейин тазалап жеп коет. Кайра үстүнө сала берсең, жебей калтырып коюш мүмкүн да. Ошон үчүн муну тим койсоң, түшкө чейин тазалап бул жакты жеп коет. А то азыр буну бир аз жеп бүткөндөн кийин мындай сөмөктөр калып кеткенден кийин бул маарап башташы мүмкүн да, бир аз. Жаңы чөп салат бекен депчи. Анан ошол кезде буну колдон келсе салбай эле бир аз турса, бир эки маарайт дагы, анан маарабай калат. Анан бул чөптү жеп бүтөт кечке чейинчи. Акыр таза болот, көп аткот чыкпайт. Мынакей ошондой эле койлордуку. Койлор да ошондой. Буларга деле салдык, түштө бир салабыз. Койлорго колдон келишинче ошол бир эле малга аз өттүк, анткени булар көп жем бергенде дагы куйруктар өтө агып кетет да, куйруктар чоңоюп кетет. Өтө семирип кетет. Ошон үчүн буларды семиз кармабай, мындай средний эт менен кармаганга аракет кылып атабыз да. Койлор деле вроде бы жакшы эттүү эле. Мынакей азыр булактарды чыгарабыз. Булар энелерин эмишет азыр. Колдун чыгарып эле кой. Мойку, момку, бирөө. Эки теке. Ушул эки текеде сатылат. Эки булак текелер. Кимге кызык болсо, мен профилдин эмесинде номерим бар. Ошол жактан чала берсеңер болот. Мынакей ушул 3 баклажка сүт алып кетет да. Бул эртең мененки. Кечке чейин ушундан 3 берилет. Чоңусун козуга беребиз. Мына Амир мону карма. Ма. Козулар сүт эмген. Бул чарбанын ушундай машакаты бар да. Карашың керек, беришиң керек убагында. Убагында берилбесе ачка болот, суусайт, анан арыктайт. Иши кылып малдын состояниясы жакшы болбойт да. Качан мал жакшы семиз болуп, жакшы болуп турса, сатсаң дагы любой момент клиенттер болот. Жүдөп турган эч ким алгысы келбейт, жүдөп турган койду да эч ким алгысы келбейт. Семиз мал болсо, жакшы каралган болсо, ал баасы кымбатыраак болсо дагы ага кардар табылат да. Ошон үчүн ким баштайм дегендер болсо, коркпой баштай бериш керек. Мына менин участогум могу жерде 4 соток участокто жашайм. Ошонун бир жарымына почти ошол чарбаны кармайм да. Башында өзү сүт эчкиде эле сүт чемдеп эле баштагам өзү. Бир эчки менен баштагам да. Ошентип анан буга кызыгуу пайда болуп кетип, мен багайын деген деле ой жок болчу буякта. Сүткө эле эметкем да. Кызыгуу пайда болуп кетип, анан ошол бойдон анан ушундай чарба болуп кетти да. Буюрса малда береке бар. Туугандар, мал багыңыздар. Койдо береке бар. Пайгамбарыбыз айткан жылкыда, койдо, эчкиде береке бар деген да. Ушул кайсыл үйдө ушул кой болуп турган болсо, Алла сөзсүз ошол үйгө берекесин жаадырат иншалла. Биздин ата-бабаларыбыз ушундай мал багып келген. Ошон үчүн багып койсо, акча керек убагында сатып бересиздер. Пайдасы өтө эле көп. Болду? Ошол чизип сал. Ошол туугандар. Малда береке бар, караңыздар иншалла. Азыр мына короону бир көргөзүп коеюн силерге. Берсең, бияктан тартсаң. Бул короодон азыр могу эчкибиз сатылды улагы менен. Ошо ош тарапка кетти.
бир байке ушул нубийский эчки баштайын дедим эле, нубийский эчкиге өйтөйүн дедим эле деп, бул ушул менден ушул эчкини сатып алды. Анан сатыла турган могу 2 теке улак бар азыр. 2 теке улак бар. Ушулар сатылат. Анан могу кара улак бар. Бул кара улак. Теке улакты көрөсүңбү жакшы эле? Мынакей көргөзүп койсоң. Кач. Мынакей. Булар да жаңы сүттүү линиянын улактары да. Мынакей. Ушул теке улактар сатылат. Анан могу кара улак сатылат. Мына могу турган. Азыр мен кирип көргөзөм ушул жактан. Так, мына улак сатылат. Буларга жемди аз бербесең, бул кармай элекпин көптөн улакты. Бул семиз. Ошон үчүн буларга жемди көп бербегенге аракет кылышып кетти. Ушул сатылат. Калгандары пока сатылбайт. Ошол, ассаламу алейкум баарыңыздарга. Ошол видеону көрсөңүздөр, комментарий жазып коюңуздар. Кандай нерсени тартканды каалайсыңар, ошону жазыңыздар. Кандай видеолорду көргөндү каалайсыңар, ошол боюнча да жазсаңыздар тартканга аракет кылабыз иншалла. Ассаламу алейкум баарыңарга.